Болуңуз программасы кайрадан саламатсыздарбы. Студияда Гүлкайыр Жанымбетова. Ар бир адам жогорку холестерин ден соолукка зыян экендигин жакшы билет. Холестерин биздин организмде кандай процесстерге катышат, анын деңгээлин кантип көзөмөлгө алабыз. Бул туурасында бизге улуттук кардиология жана терапия борборунун кардиолог дарыгери Мусулманкул Абдыраимов мырза айтып берет. Саламатсызбы, Мусулманкул? Биздин студиябызга кош келипсиз. Холестерин туурасында биздин коомчулукта, элибизде маалымат бар, кабары бар. Сизге биринчи суроо бул холестериндин жогорку деңгээли адамдын организминде эмнеси менен кооптуу? Холестерин бул организмде көп алмашуу процесстерине, зат алмашуу процесстерине катышат. Аны биз нормалдуу көлөмдө сактаганга аракет кылышыбыз керек. Эгерде холестерин көтөрүлүп кетсе, бул ошол зат алмашуулардагы көйгөйлөрдү алып келет. Бул дароо билинбейт. Көптөгөн убакыттардан кийин симптомсуз эле пайда болушу мүмкүн. Эң негизги ооруларга алып келген бул кан тамыр системасындагы органдардын функциясынын бузулушуна алып келет. Мисалы, баш мээни тамырларын жаракат алдырат. Жүрөктүн, бөйрөктүн тамырларында майлар топтолуп, кан айлануусуна тоскоол болот да. Ошонун эң негизгилери ушулар. Демек, холестериндин жогорку деңгээли организмде жүрөк кан тамыр системасынын ичинде бир чоң көйгөйдү жаратышы мүмкүн. Сиз айтып кеттиңиз, холестерин бул симптомсуз, анын деңгээли билинбей калат депчи. Биз холестериндин деңгээлин кантип аныктайбыз? Эгер симптомсуз болсо, белги бербесе организмде, кайсыл учурларда мындай күмөн санап барып текшерилишибиз керек? Негизде, эгерде күмөндүү бир учурлар болсо, врачка кайрылат. Ал врач негизи адамды көргөндө эле байкап койсо болот кээ бир учурларда. Себеби дегенде мындай сыртка чыгып баштайт да холестериндер, мисалы ксанталазма деп коет. Ошолор көздүн тегерегине сары май, ак май болуп чыгып калат да. Кулактын учуна, түпкү ылдыйкы жумшак жагына чыгып баштайт. Ошондо эле май болуп кичинекей агарып чыгып калат да. Ошону байкап койсо болот. Уже кандайдыр бир ооруга күмөн санап, аны тереңирээк изилдегенге аракет кылыш керек. Биздин организмдеги, биздин адамдын организминде холестериндин деңгээли жогорулап кеткенде, аны кандай жол менен бул төмөндөтүүгө болот? Бул маселе биринчи кадам бул тамак аш. Туура тамактанууга басым жасаш керек. Күнүмдүк жашоодагы физикалык активдүүлүк, бир жерде отуруп кыймылсыз жумуш, кыймылсыз жашоо образы болбойт. Кыймыл аракет болуш керек, басуу керек, чуркоо керек колдон келсе. Анан никотинден баш тартыш керек, негизги параметрлери. Анан бул 3 фактор жардам бербесе, анда дары-дармек менен түшүрүш керек да. Көзөмөлгө алыш керек, Эгерде адамдын бою менен салмагы бири-бирине дал келсе, ал адамда холестериндин жогорку деңгээли байкалбайт деп айтат. Баягы ашыкча салмакка кабылбаган адамда холестерин жогору болушу мүмкүн эмес дегенге сиз кандай жооп бересиз? Негизинен көпчүлүк учурда ашыкча салмактуу орой угулса деле семиз адамдарда көбүрөөк кездешет холестериндин көптүгү. Жогорку деңгээли. Жогорку деңгээли көбүрөөк кездешет. Бирок ушундай учурлар болот. Ашыкча салмак жок болсо деле, спорт менен машыккан кишилерде деле кезигип калат. Бул учурда жана тукум кууган оорулар жокпу, барбы, ошону дагы изилдеш керек да. Холестерин көлөмүн текшерип, кан басымын текшерип, жүрөктүн параметрлерин текшерип, семейный врачтарга же кардиологдо сөзсүз көзөмөлгө алыныш керек. Организмдеги ошо холестерин бул жаман, анан жакшы холестерин болуп бөлүнөт экен да? Жана мен айтпадымбы, жогоруда холестерин бул организмге негизи керектүү зат, көптөгөн зат алмашуу процесстерине катышат. Анын ичинде мына жакшы холестерин, жаман холестерин, низкий, высокий плотности деп коет. Триглицерид дагы, кичинекей дагы бөлүнүп кете берет. Холестерин түрлөрү көп. Ар биринин өзүнүн аткара турган пайдалуу жактары да бар. Биз негизги максат аны нормада же бизге керектүү көлөмдө кармап турушубуз керек.
Ал үчүн азыр жогоруда айткан параметрлер боюнча иш кылабыз. Ошол жогоруда айттыңыз, холестериндин жогорку деңгээли жалпысынан бул кан тамыр системасына өзүнүн кедергисин, зыянын алып келет депчи. Сиз бизге тагыраак айтып берсеңиз, бул кайсыл кандай органда кайсыл ооруларды пайда кылышы мүмкүн? Холестерин бул кан аркылуу организмдеги жалпы тамырлардын ичинде бляшка деп коет, ошолорду пайда кылат да. Ал чоңойгон сайын ошол органдын иштөөсүнө залалын тийгизип баштайт. Мисалы, баш мээге алып барган артерия тамырларда болуп калса, ал тамыр ишкерип кетет дагы, кан жакшы жетпей калат баш мээге. Анан баш мээнин симптомдору пайда болушу мүмкүн да. Мисалы, сонный артерия деп коет, моюндун тамырларында ишкерип баштаса, баш мээге кан жетпей, баш айланат, Баш оору пайда болот. Алсыздык болот, баш оору болот, түшүнүксүз. Эгерде көздүн да артериялар болот, ар бир органдын, ал жакка жетсе көз начар көрөт, башка карарып баштайт, күңүрт болуп баштайт, жакшы көрбөй. Мисалы, бул жерде негизгилери дагы бир бөйрөк менен жүрөк болуп атат да. Бөйрөктүн да тамыры ишкерип баштаса, ал жактын дагы функциясы начарлап, уже бөйрөктүн алсыздыгы келип баштайт. Мисалы, жүрөктө болсо, жүрөктүн тамырлары кысылып, кан жетпей, жүрөктүн иштөөсү, коронарная болезнь деп коет, жүрөктүн кан тамыр ооруларынын иштөөсү, инфарктка алып келет, эң эле коркунучтуусу. Кичинекей тамыр ишкерип олтуруп, ал жер же кокустан жабылып калат, тромб үзүлүп кетиши мүмкүн да, ошол холестериндин айынан. Демек, холестериндин деңгээли жогорулуп кеткени бул кан тамырлар бүтөлүп калат деп айтсак болот. Кан айлануу жакшы болбой, бүтөлүп калат деп, Биз ошол холестериндин 70% бул организмде иштелип чыгат деп атат да, 30%ын адам сырттан алат деп. Ошол кандай тамак ашка, кандай азыкка басым жасоо керек, кандай тамак аш, азыктардан баш тартуу керек? Бул холестериндин негизги 20-30% экзогенный деп коет, сырттан тамак аш аркылуу киргендер, эндогенный деп коет. Булар 80-70%ын тегерегинде бул ички организмде иштелип чыккан, негизинен боор аркылуу болот да. Мисалы, сырттан келген холестериндерди көзөмөлгө алуу үчүн биз тамак аштан, мисалы, майлуу, куурулган, камыр тамактарды негизи азайтып жокко чыгарганга аракет кылышыбыз керек. Эмнелерге көбүнчө басым жасалат? Мөмө жемиштерге, жашылчаларга, микроэлементтерге бай өсүмдүктөргө, анан балыктын этин көбүрөөк колдонууга аракет кылышыбыз керек. Жумасына болбоду дегенде 2-4 жолкуга чейин. Анан тамекиден башташыбыз керек. Никотин көбүнчө холестериндин зат алмашуусуна таасир этет. Анан уйкунун дагы жакшы болушу керек да, өз убагында, сапаттуу уйку. Себеби дегенде организм бул уйку жөн эле уйку эмес, уктап жатканда кээ бир зат алмашуу процесстери жайылат, кээ бирлери күчөйт. Ошол күчөгөн учурда организм жакшы эс алып, ошол процесстерге тоскоол болбош керек да. Холестериндин жогорку деңгээли бул жалпысынан кан тамыр системасына, жүрөк кан тамыр системасына зыян алып келет деп атасыз. Сиз иштеген улуттук кардиология жана терапия борбору бул ошол калк арасында көп илдетти алдын алууда атайын бир 8 параметрден турган чекап программасын иштеп чыккансыздар. Бүгүнкү күндө бул программа кандай иштеп жатат? Бул программанын негизинде багы илдетти алдын алууга мүмкүн болдубу? Мына бир топ убакыт болуп калды, улуттук кардиология жана терапия борбору саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте чекап деп 8 параметрден турган программа иштелип чыкты. Анын башталышында ушул биринчиден туура тамактануу. Азыркы учур заман негизи бир башкача бир заман болуп калды. Ар кандай кошумча канцерогендер чыгып атат, кайра иштелип чыккан заттар, эттер, бүт микроэлементтер чыгып атат. Ар кандай ичимдик суусундуктар чыгып атат. Ошол нерселерге кандай алып барыш керек, биз иштеп чыкканбыз, уже иштелип жатат. Бул жерде эми ичимдик суусу, ичимдик арак азыр көбү сурайт, аз-аздан ичип койсо болобу депчи.
азыркы акыркы рекомендация боюнча ичимдикти такыр сунушталбайт, жок кылыш керек. Тамеки тартуу такыр болбойт, отказ категорически. Анан туура тамактануу, жогоруда айткандай, мөмө жемиш, жашылчаларга басым жасалат, балыктын эти сунушталат. Анан майлуу, кызыл эттерди, составында холестерин көп болгон азык заттарды азайтуу керек. Экинчи параметр физикалык активдүүлүк. Бул деген жашоо образын өзгөртүү. Мисалы, жумуш азыр ар кандай жаңы профессиялар чыгып калды. Түнү иштеген, күндүз иштеген, бир суткалап иштеген жумуштар бар. Ошондо деле аракет кылыш керек, туура уйку, физикалык активдүүлүктү алып кеткенге. Күнүгө жарым саат, 1 сааттан басуу мүмкүн болсо чуркоо керек. Жумасына 3-6 саатка чейин, даже андан да көпкө аракет кылыш керек. Кийинки параметр бул никотинден баш тартуу, тамеки тартуу. Бул жерде дагы баса белгилеп айтчу нерсе, кээ бирлер ойлойт, мен тамеки тартпайм, нормально эле жүрбөймүн депчи. Ушундай бир түшүнүк бар, пассивное курение деп коет. Пассивдүү тамеки тарткан, мисалы, бир комнатанын же кабинеттин ичинде коллегаңыз же досуңуз тамеки тарткан болсо, ал алган зыяндан, тарткан адамдын алган зыянынан, жанында отурган адамдын алган зыянынан көп, даже көп болуп кетет да. Ошон үчүн ошондой учурлардан алыс болушу, улак болушубуз керек. Андан кийинкиси уйкунун жакшы болушу. Уйку убагында болуш керек, жеткиликтүү болуш керек, анан сапаттуу болуш керек. Жогоруда уже айтып өттүк, уйку тууралуу. Ошого дагы мен кошумча айткым келип атат. Мисалы, уктап жатканда храп деп коет, коңурук маселеси бар бул жерде. Көбүнчө бул ушул ашыкча салмактуу семиз адамдарда кездешет. Если тууганыңыз, жакыныңыз коңурук тартып атканын байкасаңыз, бизде көп маани беришпейт. Бул коңурук тартат, чарчаганда, чарчап калган окшойт деп коечу. Кээ бир учурда коңурук тартып атып деле кээде дем алуусу жоголуп кетет да, кандайдыр бир секундка же мүнөткө чейин жоголуп кетет. Ага да маани беришпейт, мындай түртүп ойгон деп коюшат, анан жүрө берет да. Бул учурда мен айтат элем, сөзсүз эртерээк врачка кайрылыңыз. Себеп дегенде, уктап жатканда коңурук бул өтө бир тактай турган, текшере турган маселе. Оорудан кабар берет. Себеп дегенде, коңурук тарткан ашыкча салмактуу кишилерде аба кычкылтый кислород организмге жетиштүү даражада жетпейт. Жана биз айтпадык, уктап атканда деле көп зат алмашуу процесстери күчөйт, кээ бирлер жайлайт депчи. Ошол күчөгөн зат алмашуу процесстерине жакшы иштеш үчүн организм керектүү кислород алып туруш керек да. Коңурук тарткан, жанагындай апноэ деп коет, апноэ болгон кишилерде жетишсиз болот. Мисалы, түнү уктайт, 6 саат, 7 саат, даже 8 саат уктайт, бирок эртең менен турганда эс албай эле кайра турат да, башы ооруйт, эч кандай уктаганын сезбейт, кайра эле жумушка кетет, жана образ күнү уйку басат, эптеп-септеп жүрө берет да. Если уйку сапаттуу болсо, турганда эле уже билинет да. Сергек болот, бир нерсеге каалоо пайда болот. Коңурук тарткан, апноэ болгон кишилер, алар кайра эле уйкусу келип тура берет да, жетиштүү уктаса деле. Муну үчүн атайын опросниктер бар, кандай текшеребиз деген суроого, апноэсин атайын опросниктер бар, врачтарга кайрылса. Андан кийин полисомнография деп коет. Ушул метод мониторинг аркылуу точный бир диагноз, так бир диагноз коюп, ошого жараша лечение кылсак болот. Алдын алууга болот. Алдын алууга. Андан кийин салмакты көзөмөлдөө. Баарыбыз эле билебиз, уже кимде ашыкча салмак бар, ар ким адам өзү деле билет, бирок активдүү аракет кылбайбыз да. Ашыкча салмак болгон кишилерге айтат элем, эртерээк жашы өтө электе аракет кылып, керектүү бир көлөмгө чейин, салмакка чейин түшүрө алыңыздар. Себеп дегенде, жаш өткөн сайын, жыл өткөн сайын жана жогоруда айткан холестериндер көтөрүлүп атат, башка проблемалар болуп атат, чогулуп отуруп, уже андан кийин уже кыйын болуп калат да. Муундар ооруп баштайт, бел ооруп баштайт, баса албай каласыз. Ошого эртерээк ашыкча салмак барлар эртерээк текшерилип, көзөмөлдөп алыш керек. Андан кийин холестерин, кийинки параметр. Холестерин тууралуу айта турганым, азыр
негизи эле Кыргызстан боюнча вот чекап 1 жылда бир баарыбызга бардык Кыргызстан жарандарына чоңойгон 18 жаштан өткөндөргө холестерин тууралуу маалыматтар уже жетти менин билгеним боюнча. Ошону 1 жылда бир чекап кылып текшерип туруш керек. Эгерде норма болсо азыркы параметрлерди улантабыз. Туура тамактануу, туура образ жашоону улантуу. Эгерде жогору болсо анда дагы да тереңирээк изилдеп кирет. Холестерин тууралуу дагы мен бир айткым келет бул жерде. Мисалы азыр акыркы учурларда инфаркт алган бейтаптардын жашы аябай жашарып келатат. Биз 5 жыл мурда, 10 жыл мурда айтат элек оору жашарып атат 40 жашта, 30 жашта депчи. Мына акыркы жылдары уже байкап атабыз 30 жашта да 20 жашта түшкөндөр деле бар. Ошон үчүн мен жашмын деген бул болбойт. Ден соолук баарыбызга аманат. Аны көздүн карегинде сакташ керек, ден соолук. Ошон үчүн жашмын дебей, оору менден алыс дебей текшерилишибиз керек. Анан эгерде ушул жаштагы кишилерде аябай бийик холестерин, гиперхолестеринемия деп коет. Аны врачтар келгенде дагы тактап айтылат. Если бийик холестерин болсо, аны дагы тереңирээк туугандарында изилдеп чыгыш керек. Тукум куумай, үй бүлөлүк тукум куумай оору жок барбы, ошону такташ керек. Андан кийин азыр дагы бир параметр бул канттын, сахардын, кандагы сахарды көзөмөлдөө. 1 жылда бир текшерип туруш керек. Андан кийинкиси кан басымдын параметрлерин текшерип туруу. 1 жылда бир болбоду дегенде. Азыркы учурда көп мындай бейтаптар келет да, консультация алабыз, көрүп бериңиз же болбосо бейтаптар келет. Аны инфаркт менен башка оорулар менен текшерсең аябай бийик давление чыгат. Анан айтат, менде биринчи жолу чыгып атат депчи. Жакшылап сурап келсең, бул 3 жыл мурда, 2 жыл мурда белгилери байкала баштаган. Белгилери чыккан, өзү бир случайно аптекага кирип же бир поликлиникага кирип текшерткенде бир аз көтөрүлүп баштаган, ошону деле. Бирок ага маани берген эмес да. Менде бир жолу эле көтөрүлгөн деп коет, анан жылдап жүргөн да, кайра барган эмес. Бир жолу көтөрүлдү, сага бул уже сигнал да, уже алып кетишиң керек. Демек, бир оору бул жалгыз келбейт, бирине бири себепчи болот да. Ошон үчүн холестеринди мынакей биз бүгүнкү берүүдө сөз кылып жаткан жогорку деңгээли көтөрүлүп кеткенде бул биздин организмде көп оорулар козголот. Ошол холестериндин деңгээлинин көтөрүлүп кетүүсүнө кайра эле биздин барып эле биздин жашоо образыбыз таасир берип калып атат, Бизде айтып койбойбу азыр? Биз айтабыз дегенче, ооруну дарылагандан көрө алдын алган жакшы депчи. Анан ооруну жашырсаң өлүм ашкере кылат деп коет. Биз кыргыздарда ушундай менталитет пайда болуп калган окшойт. Ашкере кылгандан кийин анан врачка барабыз да, ошону биз уже алмаштырышыбыз керек да, ошондой. Ооруганда гана дарыгерге профилактикага өткөнгө аракет кылышыбыз керек. Холестериндин деңгээли сиз кеттиңиз, жүрөк оорулары жылдан жылга жашарып жатат. 20 жаштагы балдар дагы инфаркт алып атат депчи. Бул холестерин, алардын организминде ошо холестериндин деңгээли төмөндөп, жогорулап кеткендиги үчүн дагы ошол ооруна шарттап атат да, жүрөктүн оорусун. Ал ошол кооптуу фактор риска деп коет, кооптуу факторлордун бирөөсү. Бири болуп Анын эсептелет. ичинде тамеки тарткандары бар, жана тукум куумай оорулары бар дегендей, холестерин да бийиктик деңгээли, башка факторлор. Балдарда бул холестериндин деңгээли өйдө төмөн болуп турабы, же аларда 18 жашка чейин бирдей эле нормада кармалып турабы? Ар кандай деңгээлде болуп турат. Биз негизи эгерде тукум куумай оорулары болбосо 18 жаштан баштап текшерип баштайбыз, уже улгайгандан кийин. Эгерде мисалы 40 жашта, 50 жашта бир тууганы инфаркт алып түшүп калып, жаш эрте кездешкен инфаркт болуп атпайбы? Эгерде ушундай күмөндүү болуп калса, анын балдарын же бир туугандарын да текшертебиз. Мисалы 14 жаштан, 12 жаштан өтүп калган балдарын дагы биз холестеринге башка параметрлерин текшертебиз да. Тукум куумай оору барбы, жокпу? Чтобы бул барып биздин максат инфарктка мындай осложненный инфарктка жеткирбей алдын алып калуу да. Холестеринди төмөндөтүүчү азыктарды тандап жатканда клетчаткага көңүл буруңуз.
Организмдин жеке өзгөчөлүктөрүн, аллергиялык реакциялар, ашказан ичеги трактындагы илдеттер, тамак аштын сиңүүсүнө жооптуу органдардын көйгөйлөрүн эске алуу керек. Холестеринди төмөндөтүүчү азыктарга буурчак өсүмдүктөрү, дан өсүмдүктөрү, жаңгак, майлуулук пайызы төмөн сүт азыктары, өсүмдүк майлары кирет. Эгер сиз холестеринди төмөндөтүүнү кааласаңыз, рационго жашылчаларды кошуу талап кылынат. Булар капуста, баклажан, ашкабак, сабиз жана башка. Жемиштерде пектин затынын курамына көңүл бурганыңыз оң. Бул органикалык зат жаман холестеринди организмде төмөндөтөт. Алма, жүзүм, кулпунай холестериндин деңгээлин төмөндөтүүгө салымын кошот. Адамдын жашы улгайган сайын айрым тамак аш азыктары кооптуулук жаратат. Булар куурулган майлуу эт, трансмайлар, майлуулугу көп сүт азыктары, куурулган ар кандай тамак аш. Мусулманкул мырза, ошо биздин берүүбүздүн соңунда биздин теле көрүүчүлөргө айта кетсеңиз, эми өзүңүз да айтып атасыз, биздин коомчулук, биздин эл көп учурда оору өтүшүп кеткенде, ооруганда гана келип кайрылат депчи, ошо холестериндин деңгээлин төмөн экендигин, жогору экендигин, нормалдуу экендигин кайсыл учурда текшерип коюшу керек? Биз азыр жогоруда айткан 8 параметрди колдонушубуз керек. Чекап деп коет. Азыр мода болуп кетти, бүт жакта деле чекап деп ар кандай акциялар болуп атат. Мен айтарым, ошол бир жылда бир азыркы 8 параметри ар бир улгайган киши, уул кыз баарыбыз текшертишибиз керек. Бул көп деле убакытты талап кылбайт, көп деле чыгымды талап кылбайт. Негизгиси эрк керек барып. Бул ден соолук биз өзүбүздүн ден соолугу эмес, бул мамлекеттин ден соолугу, коомдун ден соолугу, келечектин ден соолугу, чтобы келечекте Кыргызстанда мындай ден соолугу чың эл жашашы керек. Дени сак, улут. Ошон үчүн мындай кайдыгер мамиле кылбашыбыз керек. Кай жерде дегенде, ар бир Кыргызстан жаранынын мамлекеттик поликлиникада учету бар. Ошол жерге барып, ГЭС-тин поликлиниканын лабораториясына холестеринге анализ тапшырып, ЭКГ, ЭХ өтүп, кайра башка показательдерди тапшырып текшерилсе болот. Бул жерде мындай команда иштеш керек да, мындай жалпак тил менен айтканда. Мисалы, бейтап келсе, бир гана врачтын билимдүү, тажрыйбалуу болгону жетишсиз. Ал врач канчалык күчтүү дарыларды, керектүү дарыларды жазса деле, бейтап диета кармабайт, дарыларды туура ичпесе, ал пайдасы жок. Демек, бейтапта дагы ошол илдет туурасында ден соолугу боюнча маалымат, улуттук команда болуш керек, менин жеке пикирим. Себеби дегенде бейтап өзү бир команда, тууган уругу менен үйгө баргандан кийин да уланат да бул процесстер. И медицина кызматкерлери өзүнчө бир команда баары чогулуп аракет кылышыбыз керек. Туура диагноз койгонго, туура лечение кылганга, лечение кылып выписка болуп үйгө чыккандан кийин ошол рекомендацияларды туура аткарууга. Жанагы 8 параметр баары жасалат да үйдөн. Ошондо тууган уругу, жороо жолдоштору, мисалы, бул жерде отуруп чегип коет, жеп коет, ичип коет дегендей. Тууган уругу, той, топур деген бизде көп, бир жолу боло берет деп коет. Ошондойдон алыс болуш керек да. Демек, баягы дарыгер көрсөтмөлүү дарылоо курсун жөндөн жөн гана жазбайт, дайындабайт, ошону сактаганга аракет кылыш керек бейтап. Ошондо гана ал өзүнүн оорусун жеңип чыгат, илдетти, чоң көйгөйлүү илдеттерди алдын алууга мүмкүнчүлүк болот. Рахмат, Мусулманкул мырза, ошо биздин студиябызга келип, холестерин туурасында бизге маалымат бердиңиз. Холестериндин деңгээлин, жогорку деңгээли кандай кесепеттерди алып келет, аны текшерип туруу, кандай өнөкөт илдеттердин алдын алат, өзүңүз жогоруда айтып бердиңиз. Ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз, келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Ал эми биз теле көрүүчүлөр менен коштошобуз. Келерки берүүдөн кездешкенче саламатта калыңыздар.